Айзера Айтбекова: кыз жакшы экен деген сайын кыз төрөгүм келип, табитим ачылып жатат. Алып баруучу Айзера Айтбекова уулуна шерик кылып дагы бир кыз төрөп алсам болот деген оюн айтты. Бул тууралуу анын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Былтыр апам менен уулумду Түркияда эс алдыргам. Быйыл карантинге байланыштуу санаторийге жөнөтөм. Кыз деген жакшы болот турбайбы дешкен сайын кыз төрөгүм келип, аппетит ачылат десең. Алар жыргаган сайын мен жыргап атам. Башым аман болсо дүйнөнү кыдыртсам. Жакындарымдын бактысы, күлкүсү мени ушунча бактылуу кылат. Жакшы эс алып, ден соолугуң чындап келишсин деп жазды Айтбекова. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Гүлжайна Атаканова: курсагың чоңойгон сайын жашыра деле албай калат экенсиң. Куудул Гүлжайна Атаканова Instagram баракчасы аркылуу кош бойлуу экенин ачыктады. Анын кубанычына ортоктош болгондор да, кош бойлуу экенин жар салганын сындагандар да болду. Мындай комментарийлерге Куудул айым төмөндөгүдөй жооп берди: үй бүлөм жөнүндө эч нерсе айтпайм. Ал менин жашоом. Бул жаңылык көптөрдү кызыктырып жүргөнүн билем, бирок калп чынын биле албай, так жооп ала албай жүргөндөр өтө көп. Ооба, сүйүнчү кош бойлумун. Кубанычыма чек жок. 5-6 ай болгонду ичимди жашырып келдим. Бирок курсагың чоңойгон сайын жашыра деле албай калат экенсиң. Маалымат булагы Фабула чекит KG. Ильяс Абдыразаков: ырчы, жүрүп турган унаанын баары жакшы, үлгүсүнө көңүл бурбайм. Унаны карап, эси тууралуу билсең болот деп айтып калышат. Chrysler 300 унасынын зуулдат айдаган ырчы Ильяс Абдыразаков темир тулпары тууралуу айтып берди. 20 жылдык айдоочулук тажрыйба топтоп койгон ырчы мырзанын маегине көз чаптырыңыз. Унасынын үлгүсү Chrysler 300 чыккан жылы 2005 жыл. Кыймылдаткычынын көлөмү 2700 см3, жогорку ылдамдыгы саатына 220 чакырым, түсү кара, баасы $5000. Ильяс салам, рулда жүргөнгө канча жыл болду? Эң биринчи жолу рулга отурганыңызды эскерип кетсеңиз. Эң биринчи уна айдаган анык эсимде жок. Бирок кичинемде УАЗ деген унаны айдагым эсимде. Ошондон кийин машина айдап кетишиме көзүм жеткен. Анда мен 6-класста окуучумун. Биринчи гастролдорго чыга баштаган кезим болчу. Ошондо жалпы айдоочулук тажрыйбам 20 жылга чукулдап калыптыр. Бул канчанчы унаңыз? Эмне үчүн бул маркадагы унаны тандап алдыңыз? Канча жылдан бери айдап келе жатасыз? Азыркы унамды 2 жылдан бери айдап жүрөм. Унанын маркасына өтө деле көңүл бурбайм. Себеби көздөгөн жерине жеткирип турса, ошондо өткөн уна барбы? Ал эми бул 16-чы унам экен. Унанын техникасын түшүнөсүзбү? Же сатып аларда башкалардын жардамына муктаж болосузбу? Түшүнүгүм жакшы эле. Өз колум менен оңдой албасам да, кайсыл жеринде мандем бар, кайсы жери бузулуп калганын жакшы түшүнөм. Кандай иш болбосун кеңешип кескен бармак оорубайт демекчи, сөзсүз бирөө менен кеңешип койгон туура деп ойлойм. Кандай үлгүдөгү уналар жакпайт? Жүрбөгөн, тетиктери бизде кездеше бербеген, зыйынанын пайдасы жок. Көп чыгымга учураткан уналар эч кимге жакпаса керек. Негизги ушул жактары жок болсо, кайсы үлгүдө экени маанилүү эмес, баары эле жагат. Уунанын түсүнө көңүл бурасызбы? Көңүл бурчу эмесмин. Бара-бара кайсы түс ысык тартарын, бат кирдерин билип калат экенсиң, бирок ар бир түстүн өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Кыялыңыздагы айдагыңыз келген уна барбы? Кыялымда уналар көп, бирок көпчүлүк өзүнүн унасын жакшы көрсө керек. Сизди уна менен ооруган мырзалардын катарына кошсо болобу? Жок, чыгармачылык ыр, обон менен ооруп эле жүрө берейинчи. Кандай айдоочусуз? Жол эрежелерин сактап, жакшы айдоочу болгонго аракет кылам. Айдоочулук күбөлүктү окуп алдыңыз беле же? Окуп алгам. Мыйзамды бузбаганга аракет кылган, мыйзамды сыйлаган жаранмын. Жолдо жүргөндө көрман кыздар тийишип калышабы? Тескерисинче, унада баратканда кыздарга тийишип калышат го. Түшүнүктүү, көпчүлүк мырзалар унасын жада калса аялдарынан кызганып айдатышпайт. Сизчи? Мен айдата берем. Болгону бир аз абайлап, байкап, анан өзүм жанында жүрүп гана айдатам. Темир тулпарыңызды кандай сөздөр менен эркелетесиз? Эркелетпейт экем. Унаңызга кандай кам көрөсүз? Болгону убагында мотор майларын которуп, алмаштыруучу нерселерин убагында алмаштырып туруш керек. Сиз эң катуу айдаган ылдамдык. Азыр мен мынча ылдамдыкка чейин жеткирип айдаймын десем, окурмандар кызыгып, мен андан катуу айдап көрөйүн деп кооптуу учур жаралышы мүмкүн. Ошондуктан 100-120дан өтүп айдоонун кереги жок деп эле айтып коеюнчу. Кырсыкка кабылган учур болгонбу же? Болгон. Бир жолу Орусияга баратып, жолдун четиндеги шагылдан тайгаланып кеткен.
унаа токой аралап барып түтөп токтогон. Эч ким эч нерсе болгон эмес. Машина жабыркаган. Рулдагы айымдарга көз карашыңыз. Жакшы эле көз караштамын. Аял зат айдап баратса жагымдуу көрүнөт. Жолдо жүрүү эрежелерин туура сактаса андан да жакшы болот. Чыгармачылыкка да токтоло кетсеңиз, 2021-жылга карата пландар толтура, көрмандарды жаңырылар, клиптер менен кубандырамын. Маек сонунда окурмандарга жаңы жылга каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз, жаңы жылды сыйкырдуу майрам катары күтөбүз. Баарыбызга оор болгон эски жылдан сабак алып, капа болбой узатып алалы. Жаңы жыл ырыс кешик, рологон жакшы жылдардан болсун. Башыбыз аман, ден соолугубуз чың болсун. Жаңы жылды үй бүлөм, жакын жоро жолдоштор менен тособуз буйруса. Маалымат булагы, Супер Чекит, KG. Нуриза Бектурова, Вайнер, жигитим үчүн актрисалыкты таштадым. Клиптердин көркүн ачып жүргөн таланттуу кыз Нуриза Бектурова актрисалыкты таштаганын айтат. Көпчүлүккө кызыктуу вайндар менен таанымал болуп жаткан кыз-жигит вайнерлер Медер жана Нуриза ушундай чечимге келишкен. Эмнеден улам сүйгөн кесибин таштаганын Нуризанын өзүнөн угалы. Нуриза, салам. Сени клиптердин ханышасы деп атап койсок болчудай. Канча клипке тартылдың? Саламатчылык. Кичине кезимден эле чыгармачыл чөйрөгө кызыкчумун. 17 жашымдан баштап клиптерге, тасмаларга тартылып келе жатам. Жалпы 30дан ашык клипте образ жараттым. Кесибим боюнча экономистмин, бирок бул тармакка такыр кызыкпайм. Баянын кызы окубай жүрөт деген сөз болбошу үчүн тапшырып койгом. Быйыл дипломум колго тийди. Балким үй бүлөлүү болгондон кийин кесибим менен иштермин. Азырынча өзүм кызыккан чөйрөдө иштеп жатам. Модель, актриса болчумун. Учурда жигитим Медер экөөбүз вайн тартып жатабыз. Эң биринчи клипке кантип тартылып калдың эле? 17 жашында Нурмат Садыровдун Кыргыз кызы деген клибине тартылдым. Инстаграмдан өзүм ага жазып калды. Ага чейин кыргыз көйнөк кийип мода көргөзмөлөрүнө катышкам. Ошондон көрүп жазыптыр. Алгач менден кыргыз көйнөк сурады. Анан сен да тартылып берип койчу деди. Макул болуп Суу Самырга бардык. Мен аттарды көрөрүм менен минип, тоо тарапка чаап кеткем. Ошондо сен атты укмуш чабат турбайсыңбы дешип, башкы ролду сунуштап калышты. Улам-улам клиптерге тартыла берип саны 30га жетип калыптыр. Актриса болом деген олуттуу оюң барбы же хоббиби? Сериалдарга, тасмаларга сунуштар түшүп жатты. Жан дүйнөм актрисалыкты аябай каалайт. Бирок баягы эле элибиздин менталитетинен алыс кете албайт экенсиң. Күйөөсү уруксат бербейт. Кыз кишиге бул кесип болбойт деген сөздөр менин жашоомда да орун алды. Жигитимдин каалоосу менен актрисалыкты таштайын деп чечтим. Кинолорго да катышпай калдым. Түндө калып шаардан сырткары чыгып тартылып жүргөндү көрүп жактырбай жүрдү. Токтотчу ушунуңду деп сурады. Мен макул болдум. Бирок ушул чөйрөдөн алыстабайбыз. Вайн тартып жүрөбүз. Жигитиң вайн тартканга макул болуп, актрисалыкка каршы чыктыбы? Экөөң тең элдин көз алдында болуп жатпайсыңарбы? Вайн тартканда экөөбүз элебиз да. Анда Медер тууралуу сүйлөшөлү. Вайндардын идеясы анык окшойт. Медер экөөбүз теңбиз, бир тайбада окуучубуз. Экөөбүз алгач дос болуп жүрүп, кийин аябай жакын болуп кеттик. Кыз-жигит болуп сүйлөшүп жүргөнүбүзгө 5 жыл болуп калды. Вайн тарталы деп башында Медерге айтсам, көңүлдөнгөн эмес. Кийин кайра өзү сунуштап калды. Биринчи вайныбызды тартып, жарыялаганда эл аябай жакшы кабыл алды. Ошондон улам тартып баштадык. Медер көп жыл КВНде ойногон, идеялар, күлкүлүү нерселерди жаратаанын башынан чыгат. Экөөбүз бир дубль менен эле тартып салабыз. Кээде өзүбүздүн жашообуздан алабыз. Азыр бул нерсе хоббибиз. Медердин өзүнүн жеке иштери бар. Жигитиңи элдин алдына чыгарып тарттырып жиберем деп ойлогон жоксуңбу? Азыр ал таанымал болуп кетти окшойт. Экөөбүз 5 жыл сүйлөшүп жүргөн убакта бир да жолу башка кыз менен таанышып, жазышканын көргөн жокмун. Мен ага толугу менен ишенем. 5 жыл аралыгында ал менин ата-энемди таанып калды. Мен аныкын тааныймын. Ата-энем вайндарыбызды көрүп, Медерди урушуп эле басып жүрөсүң. Кайын журтуң сени албайбыз деп чыкпаса болду деп күлүп калышат. Вайндардан улам Медер мени көбүрөөк жакшы көргөндөй. Мен ага эркелей бергендей сезилет экен. Мен эрке деле эмесмин. Болгон образ ушундай. Экөөбүз бирдей эле бири-бирибизди сүйөбүз. Медерде сен оңдогуң келген сапат барбы? Бар, кызганчактыгы. Ошонун айынан тасмаларга тартылбай калдым да.
Калган эч нерсесин оңдогум келбейт. Кандай болсо ошондой жактырам. Модель катары чыгып жүрөсүң. Ал жагы кандай болот? Мектепте 9-классымдан баштап сулуулук сынактарына катышып жүрдүм. Кийин Айкөл Аликжанова моделдик курсун бүтүрдүм. 1-курста мода көргөзмөлөрүнө чыгып жүрдүм. Көп жолу сулуулук сынактарына катыштым. Тажрыйба топтоп алып, Кыргызстан сулуусу 2018 сынагына катышып, 1-орунду жеңдим. Бирок ушунун баарына көңүлүм калды. Анткени мен катышкан сынактардын баарында тааныш-билиш болуп, сыйлык сатылып кетет экен. Сен 1-ликти алдым деп жатасың го. Мага уялганынан эле 1-ликти беришти. Баш байгени башка кыз утуп алган. Майда чүдөсүнө чейин айткым келбейт, бирок 1-ликти өз күчүм менен алгам. Маегиңе рахмат, силердин кызыктуу вайындарды күтөбүз. Маалымат булагы, Супер Чекит, KG.